Рахмат, Ақтозбаевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катчылары. Ақтозбаевич, мен дагы ушу менин коллегаларымды 100% колдойм да. Көчөгүн эле палатада айтып аттык элек. Депутаттардын кадыр баркы жок. Булардын сөздөрү өтпөйт деп. Бүгүнкү жыйын боюнча 10 күн мурун айтканбыз. Болот деп. Түз эфирге бүгүнкү күндө ошо биздин чет өлкөдө жүргөн жарандар катышат деп айтканбыз. Министрликтердин алдына ала тизмесин бергенбиз. Мына бүгүнкү күндө орун басарлары гана келиптир, бирок министрликтер жок. Жок дегенде кабинет министрликтин атынан мейлем төрагасы бошуп өткөн. Бирок соц тармагына жооп бере турган Эдил Байсалов келип отуруп койсо болмок да. Ақтозбаевич, Эдил Байсаловдун эси бияка келгени мыйзамсыз болсо, анда эмне себептен анда биз министрликтердин мыйзамдарын биякта карап, убактыбызды кетирип, ушуну талкууга алабыз. Бул жоопкерчилигин карап коюш керек го дейм. Ақтозбаевич. Могул азыр биякта туура айтып кетишти. Көйгөй өтө чоң. Мигранттарыбыз мына өзүңүз айтып кеттиңиз, 1.200.000 жакындап калыптыр деп. 1.200.000 чет өлкөдө жүргөн биздин мекендештердин артында жок дегенде 3 бала бар. Бул деген азыр Кыргызстандагы 3 миллион, 4 миллионго жакын ошолорго байланыштуу. Канча деген акча каражат келип атат. Ақтозбаевич. Мен ойлойм, министрлик тараптан бул өтө туура эмес көрүнүш. Аягында протоколдун жыйынтыгына ушул нерсени жазыш керек го дейм. Жоопкерчиликке тартуу боюнча. Эмил Эрикович, ошону биз дагы азыр чечимге даярдап туруп, ошол кызмат ордуларында баягы иштегенге татыктуубу? Мына бүгүнкү күнү ошол отчет берип, элдин астында сүйлөй албаган министр ошол мигранттарыбызды коргоп, ошолордун мыйзамдуулугун сактай алабы? Жок. Ошондуктан азыр эле айтып өттүм. Кабинет министринин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаровго дагы, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго дагы өзүбүздүн сунушубузду ошол эки фракциянын чечими менен кабыл алып туруп беребиз. Өздөрүнүн кызмат ордунан кандай иштеп атат каралып, ошол жоопкерчилиги каралсын деп. Рахмат, Ақтозбаевич. Урматтуу депутаттар, чын эле могу миграция маселеси бул мындай партияга, фракцияларга бөлүнүп карачу маселе эмес. Бул мындай чоң маселени биз биргеликте чогуу карайлы деп Ақтозбаевич менен элдик топтун депутаттары менен Альянс фракциясы атайын жыйын өткөрүп атабыз. Мындай бир олуттуу, жакшы бир салмактуу, негиздүү сунуштарды берели деп биз 10 күндөн бери даярданып атабыз. Мен ойлогом, Кудайберген Базарбаевич Москвада иш сапары менен жүрөт го деп. Мен ошондо уккам. Бирок азыркы сиздин жообуңуз аябай таң калтырды да. Мамлекеттик катчыда жыйын бар дейт. Урматтуу депутаттар, мамлекеттик катчынын функциясы бул идеология менен алек болот. Кудайберген Базарбаевдин иши бул эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция. Экөөнүн эмне байланыштырат дейм да? Ал мамлекеттик идеология менен алек болсо. Бул киши эмгек, миграция, социалдык камсыздоо менен алек болсо, экөөнүн таптакында жыйында могул жерде өткөн жыйын Базарбаев Кудайберген үчүн эң маанилүү да. Депутаттар көтөрүп атасыздар, Госдумага кайрылалы, коллегаларыбызга кайрылалы деп. Кудайберген Базарбаев үчүн ушул жерде өткөн жыйында маанилүү мындай иш-чара болбош керек да. Ал эми мамлекеттик идеология менен алек болобу? Мисалы, ошонусу мындай абдан таң калтырды. Ақтозбаевичке мен толук кошулам. Жыйындын соңунда тиешелүү чечимдерди кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат.